11-бөлүм. Анда эмне Кудай өз элин четке кактыбы? Албетте жок. Анткени Ибрайымдын тукумунан, Бенжамин тукумунан чыккан мен да Исраилдыкмын. Кудай мурунтадан эле билген өз элин четке каккан жок. Же силер ыйык жазууда Илияс пайгамбар жөнүндө эмне деп айтылганын билбейсиңерби? Ал Исраил элине каршы: Теңир, сенин пайгамбарларыңды өлтүрүштү. Сенин курмандык чалынуучу жайларыңды талкалашты. Жалгыз мен калдым, мени да өлтүргөн жатышат деп Кудайга арызданган. Бирок Кудайдын жообу кандай болду? Мен 7000 эркекти өзүм үчүн сактап койдум. Алар Баалдын алдында тизе бүгүшкөн жок. Ошол сыяктуу эле азыркы учурда да Кудайдын ырайымы менен тандалган калдык бар. Бул иштердин негизинде эмес, ырайымдын негизинде ишке ашкан. Болбосо ырайым болмок эмес. Анда эмне дейбиз? Исраил эли издегенине жеткен жок. Тандалгандар болсо жетишти, ал эми калгандарынын жүрөктөрү таш болуп калды. Бул жөндө ыйык жазууда Кудай аларга туйбастык рухун, көрбөгөн көз, укпаган кулак берди. Ушул күнгө чейин ушундай деп жазылган. Дөөт пайгамбар да алардын дасторкону өздөрүнө тор, тузак, сыйыртмак жана жаза болсун. Алардын көздөрү көрбөш үчүн тунарсын, белдери да биротоло бүкүрөйүп калсын дейт. Алар эмне? Турбас болуп жыгылыштыбы деп сурагым келет. Албетте жок. Бирок алардын жыгылуусу аркылуу бутпарастар куткарылды. Бул Исраил элинин кызганычын ойготуу үчүн болду. Эгерде алардын жыгылуусу дүйнө үчүн байлык болсо, алардын азаюусу бутпарастар үчүн байлык болсо, анда алардын көбөйүүсү да байлык алып келери анык. Бутпарастар, силерге айтамын, мен бутпарастардын элчисимин, ушул кызматымды жогору баалайм. Өз кандаштарымдын кызганычын ойготалар бекем. Алардын кээ бирөөлөрүн куткарып калар бекем. Анткени алардын кабыл албай коюусу дүйнөнү Кудай менен элдештирсе, анда алардын кабыл алуусу өлүмдөн өмүргө өтүү эмей эмне? Ачыткы ыйык болсо камыр да ыйык болот. Тамыр ыйык болсо бутактар да ыйык болот. Эгерде сен жапайы зайтун дарагынан сындырылып ташталган кээ бир бутактардын ордуна кыйыштырылып, ошол зайтун дарагынын ширелүү тамырына кошулуп калган болсоң, анда сен бутактардын арасында мактанба. Эгерде мактанып жатсаң, анда билип койгун, сен тамырды эмес, тамыр сени кармап турат. Мүмкүн сен бутактар мен кыйыштырылышым үчүн сындырылды деп айтып жаткандырсың. Алар ишенбестиги үчүн сындырылышты. Сен болсо ишеним менен бекем турасың. Бирок текеберденип кетпе. Андан көрө корк. Анткени Кудай табигый бутактарды аябаса, сен аямак беле. Ошондуктан Кудайдын ырайымдуулугун жана катаалдыгын билип койгун. Ал жыгылгандарга катаал. Эгерде анын ырайымы менен жашасаң, сага ырайымын көрсөтөт. Антпесең, сени да кесип таштайт. Эгерде алар ишенбестик менен жашай беришпесе, кайрадан кыйыштырылат. Анткени аларды кайрадан кыйыштырууга Кудайдын кудурети жетет. Анткени сен жапайы зайтун дарагынан кесилип алынып, баалуу зайтун дарагына, табияттын мыйзамына каршы кыйыштырылсаң, анда анын өз бутактары да кыйыштырылары анык. Бир туугандар, мактанбашыңар үчүн бул жашыруун сырды силерге ачып бергим келет. Исраил элинин өжөрлөнүүсү куткарыла турган бутпарастардын саны толук болгон күнгө чейин созулат. Ошентип бүт Исраил эли куткарылат. Анткени ыйык жазууда Сиондон куткаруучу келет. Ал Жакыптын тукумун кудайсыздыктан куткарат. Менин алардын күнөөлөрүн кечиргеним, бул менин алар менен түзгөн келишимим деп жазылган. Бир жагынан алар жакшы кабарды кабыл албай, силердин пайдаңар үчүн Кудайдын душманы болуп калышты. Бирок экинчи жагынан алар Кудайдын сүйүктүүлөрү, анткени Кудай алардын аталарын тандап алган. Анткени Кудай берген белектерин кайра алып албайт, чакыруу чечимин өзгөртпөйт. Бир кезде силер да Кудайга тил алчу эмессиңер. Азыр болсо алардын тил албастыгынан улам ырайым таптыңар. Силерге ырайым көрсөтүлгөн сыяктуу эле, аларга да ырайым көрсөтүлүш үчүн азыр алар тил албас болуп калышты. Анткени Кудай бардыгына ырайым көрсөтүү үчүн бардыгын тил албас кылып койду. Кудайдын акылы кандай терең, анын билими кандай жеткилең, анын чечимдери акыл жеткис, анын жолдору исилденгис. Теңирдин акылын түшүнгөн адам барбы? Же ага кеңешчи болгон адам барбы? Же Теңир кайра бериши үчүн ким ага алдын ала бир нерсе берди? Анткени бардыгы андан, ал аркылуу жана ал үчүн. Ал түбөлүк даңкталсын. Амин.